Кече саат 16:30 чамасында Араван районундагы Ачы айылында жол кырсыгы катталган. Авариянын кесепетинен окуя болгон жерде 3 адам каза болгон, дагы 6 ооруканага жеткирилген. Жол кырсыгы Ош-Араван автотрассасынын дал ушул участкасында болгон. Араван цемент заводунун тушунда. Милициянын берген маалыматына ылайык, Ош тараптан келе жаткан Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаа карама каршы тилкеге чыгып, Жигулини сүзгөн. Жигулидеги 2 чоң жүргүнчү жана 2 айлык наристе жеринде каза тапкан. Жол кырсыгынан жабыркаган 6 адам учурда Араван райондук ооруканасында дарыланууда. Үчөөнүн абалы оор деп бааланууда. Алар учурда жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Ал эми 3 аял травматология бөлүмүндө дарыланууда. Жаракат бөлүмүндө жаткырылган бейтаптардын баш нерсе чайкалган, жана ошол денесинен жанчылуусу, колунун, бутунун, бучуңдарынын, бучун эттеринин жанчылуусу, сүйөктөрдүн республикасы бардык обследованиялар өттү. İçki organlarının barısının gerekli rentgeноgraфия жасады. Жыл башынан бери Ош областында баш аягы 164 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 39 киши каза болуп, 266 адам түрдүү жаракаттарды алган. Ош областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришкендей, авариялардын саны азайганы менен каза болгондор көбөйгөн. Тийиштүү баягы соттук медициналык экспертизалар, автотек экспертизалар дайындалган. Кимиси күнөөлүү, кимиси жанагындай жол кыймыл эрежесин одон түрдө бузду. Бул боюнча ошо эксперттин жыйынтыгы менен билдиребиз. Азыр биз алдын ала маалыматтарга караганда ошо Ipsum, Toyota Ipsum үлгүсүндөгү автоунаа карама каршы тилкеге чыгып кетти деп айтылып атат. Бирок анын бардык жыйынтыгын тергөө кызматы тарабынан тастыкталат. Катталып жаткан жол кырсыктардын негизги себеби ушул жана ылдамдыкты ашыргандар, жосун карама каршы тилкеге чыккандар, ушул туура эмес озуп өткөндөрдүн айынан жол кырсыктары келип чыгып атат. Эскерте кетсек, быйыл январь айында да Ош-Баткен-Исфана жолунда ири жол кырсыгы катталган. Анда Бишкектен Баткенге бара жаткан айдоочу ноокатка жеткенде уктап кетип, карама каршы тилкеге чыгып кагылышуу болгон. Анда да 3 адам мүрт кетип, 5 адам ооруканага түшкөн. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.